Менен урматтуу лидерлер, бизнес партнерлору, мен сиздерге бүгүн биздин жаңы бизнес план, гибридный маркетинг пландын канча акча чыгарса болот, ушул маркетингде канча иштеп, канча акча тапса болот экенин көп адам көрбөй, билбей жатышат. Ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин деп чечтим. Анда эмесе кеттик. Сизди алалы. Мынакей сиздин өзүңүздүн бизнес местеңиз бар. И сиздер уже жаңы келген эместер, сиздердин уже эки чакырган адамыңыздар бар. Бул сиздер өзүңүздөр чакырган адамдар, лично приглашенный, да, орусча айтканда. Бул сиздердин биринчи линияңыздар, биринчи линия. И сиздер чакырган адамдар, алар да өзлөрүнүн тааныштарын, туугандарын, досторун чакырган, ал сиздердин экинчи линияңыздар. Бизде компанияда 8 түрлүү айлык бар. 8 түр айлык бар. Бирок мен сиздерге азыр 2 түрүн айтып берем. 2 түрүн. Дальше алар чакырган адамдар уже 3-чү линия, 4-чү линия, 5-чи линия, 6-чы линия, 7-чи, 8-чи линия деп кете берет. Биз сиздер менен азыр 1-чи, 2-чи линиянын доходун санайбыз да. Сиздер маркетинг план боюнча бир цикл жабыш үчүн, биздики маркетинг цикличный, кайталануу деген түшүндүрөт. Бир циклда 10 000 CV товарооборот бар. CV баллда, мындай айтканда клиентская валюта. Же болбосо 28 rich контракт. Rich контракт. В общем, бул 56 полный rich контракт да. Жеңил эле кылсак болот. Негизи мурунку маркетинг план боюнча билесиздер, бир цикл жабыш үчүн, менеджер статусун алыш үчүн 84 контракт бар болчу. Азыр 56 контракт жеңилдетилген. Ар бир адамга мүмкүнчүлүк түзүлгөн да компанияданчы. Эми кандай кылып жеңилдетсек болот муну дагы. Эгер сиз бир адамды 2 местага чыгарсаңыз, рич местага. Негизи ден соолук алыш үчүн биз продукциянын адамдын баары үй бүлөсү менен ичкендиктен үй бүлөдө жок деген 4-5 адам минимум. 4-5 адамга бир контракт бир жылга аз болуп калат. Ошон үчүн бир адам 2 рич место алса, кенен чонон үй бүлөсү менен, бала чакасы менен чай кофелерди ичип ден соолук алат да. Ошондо бир адам 2ден место алса, кандай болуп калат? Ошондо 28 адам 2ден место алса, бул 56 контракт болот. Сиз 28 адамды 2ден местога чыгарып, 28 адамга ден соолук тартууласаңыз, ошондо 56 контракт сизде эмне болот? Менеджер статусу жабылат да. Мындай айтканда, же сом менен алсак 600 000 сом. 600 000 сом товарооборот. Мунун компания сизге 10%-ын төлөп берет. Бул 60 000 сом организационный бонус. Биринчи түр. Мен сиздерге айтып берчү, биринчи түр айлык. Экинчи түр айлык бул лидерский. Жана биринчи линиядан, экинчи линиядан сиз чакырып келген адамдардан лидерский бонус аласыздар. Аларга жардамдашып, көмөктөшкөн үчүн. Эми мындай жазып коеюн. Биринчи линия, анан экинчи линия деп бөлүп коеюн, сиздерге түшүнүктүү болсун. Эми алалы. Сиздерде биринчи линияңыздарда 2 адам бар. Негизи ар бириңиздер карап келсеңиздер, бек офиске кирсеңиздер, линейная структура деген бар. Ошол жака кирсеңиз сиздер чакырган адамдар. Дальше кирсеңиздер, сиздер чакырган адамдардын канча чакырган адамы бар көрүнүп турат да. Эми алсак, эгер сизде 2 эле адам болсо, сиз чакырып келген, 2 адам өзү менеджер статусун жапканда, 56 контракт же болбосо 10 000 CV кылганда 60 000 сом организационный товарооборот алат. Организационный бонус алат. Сиз мындан 25%, лидерский биринчи линиядан 25% компания төлөп берет, экинчи линиядан 25% төлөп берет да. Ошондо 60 000ден 25%, муну көбөйтсөк 25%ке, бул канча болот? 15 000 сом болот. Ошондо 2 адамга сиз жардам берип, аларды менеджерге жапканга көмөктөшсөңүз, ал 2 адам 60 000ден алганда, сиз 15 000 сом лидерский аласыз. Ошондо 2 адамдан 30 000 сом лидерский алган болосуз. Эми 2 адамды сиз өзүңүздөй кылып, бул бизнес дубликация деп коет, кайталануучу бизнес. Сиз аларга өзүңүз кылган иш аракеттерди, кыймыл аракеттерди көрсөтүп үйрөтүп койсоңуз, ал 2 адам 2ден чыгарып келсе, сиздин 2 адам 2ден чыгарып келгенде, сиздин экинчи линиядагыңызда 4 адам болот. 4 адам өзү дагы, алар дагы сиздердей болуп
менеджер статусун жапканда 56 контракт же болбосо 10 000 CV товар оборот кылганда аларда 60 000 сомдон организационный бонус алышат. Жумасына алып отуруп биздики выплата жума сайын наличкой, товар менен эмес, акча менен берет. 60 000 сомун общий алганда сиз санап келсек 15 000 сомдон алган болосуз. Ошондо 4 адамдан 15 000 сом, бул 60 000 сом экинчи линиядан алган болосуз. Эми 30 000 бул биринчи линиядан, 60 000 экинчи линиядан, буга организационный бонус 60 000 сом кошсок, организационный бонус. Ошондо сиз в общем канча алган болосуз? 150 000 сом алган болосуз. Биринчи линияда 2 адам менен, экинчи линияда 4 адам менен, и плюс организационный сиз 150 000 сом алган болосуз. Эгер эми карап көрөлү. Мен айтып кеткендей, сиздин ар бириңиздерде жок дегенде эле 10дон 15тен личное приглашенный бар. Бирок ошонун ичинен сиз 3 адамды лидер кылдыңыз дейин. Сиз өзүңүздүн биринчи линияңызда 2 эмес 3 адамды лидер кылдыңыз, 3 адамга көмөктөштүңүз, 3 адам менеджер статусун жапканда 10 000 CV товар оборот кылганда алар 60 000 сом организационный бонус алат. Компания сизге 15 000 сомдон лидерский бонус төлөп берет. Ошондо 3 адамдан 15 000 сом, бул 45 000 сом биринчи линияңыздан алган болосуз. Эми экинчи линияңызды карап келсек, азыр байкоочу нерсе аябай 3төн адам сиздей болуп 3төн адамга көмөктөшсө, бул уже 9 адам болот. Ал 9 адам сиздердей болуп менеджер статусун жапканда 10 000 CV болуп, же болбосо 56 контракт кылып, 60 000 сом организационный бонусун алганда сизге компания 15 000 сомдон лидерский бонус төлөп берет экинчи линиядан. Бул болсо 135 000 сом. 135 000 сом. Эми плюс буга сиз өзүңүздүн организационный бонусуңуз, мен бир эле циклдыкын алып атам да. Сиз булардын баарын жапкыча жок дегенде эле уже 3-4 цикл жаап коесуз. Жок дегенде эле. Ошондо мен бир циклдыкын алып атам, азыр минимальный. Сиз канча сом тапкан болосуз? Ооба. 45 000, 135 000 плюс 60 000, ошондо сиз канакей санайбыз? 240 000 сом тапкан болосуз. Видите, бир эле адамдан айырмачылык. Эми карап көрөлү. Минимум 4 адам деп. Сиздин биринчи линияңызда сиз 4 адамды көмөктөшүп, 4 адамга менеджер статусун жапканга жардам бергенде, алар 10 000 CV кылып менеджер статусун жапканда, алар 60 000 алганда компания сизге 15 000 сомдон лидерский төлөп берет. Бул 60 000 сом лидерский биринчи линиядан алып атасыз. Эми биринчи линияңыз 4 адам өзлөрүндөй 4 адамды өстүрүп чыкса, сиздей болуп, сиз ошого үйрөтүп, аларда 4төн үйрөтүп чыкканда, бул экинчи линияңызда 16 адам болот атат. 16 адам. 16 адамдан менеджер жапканда, 16 адам 10 000 CV болуп, алар өзлөрүнүн 60 000 сом организационный товар оборотун алганда, сизге компания 15 000 төлөп берип атат. Бул канча миң сом болот? 240 000 сом. Плюс 60 000 сом. Мен айтып атам, минимальный бир эле циклдыкын алып атам. Биякта деген эсептеп көрсөңүз, сиз деген жок дегенде уже 6-7 цикл жаап коесуз. Элестете бериңиз. Ошондо бул организационный бонус. Ошондо сиз в общем канча сом таап атасыз? Ошондо 60 000, 240 000 плюс 60 000, 360 000 сом. Эми караңыздар, бир эле адамдан айырмай, мынакей, сиз 2 адамды өстүрүп, ал 2 адамды өстүргөндө үйрөткөндө, сиз ошондо 150 000 сомдук доходко чыгып атасыз. Бул жума сайын алып отуруп, 20 000, 30 000ден айына 50 000ден алып отуруп, айына 150 000 сомдук доходко чыксаңыз болот. Же болбосо сиз 3 адамды өстүрүп чыгып, лидер кылып, ал 3 адамды өстүргөндө үйрөтсөңүз, сиз деген 240 000 сомдук доходко чыгып атасыз. Эгер сиз 4 адамды өстүрүп чыгып, өзүңүздүн биринчи линияңыздан, 4 адамды өстүргөндө үйрөтсөңүз, сиз экинчи линияңызда 16 адам болот. Ошондо сиз 360 000 сом доходко чыгып атасыз. Геометрическая прогрессия деген ушул да. Бир эле адамдан разница, а зато экинчи линияга келгенде 4, 9, 16 кандай чоң разницага айланып кетет. Эми элестетсең, сиздин 3-чү линияңызда кандай чоң разница болот, 4-чү линияңызда кандай чоң разница болот. И кандай чоң доходторго, айлыктарга чыкса болот.
Балким сиз элитный квартира алам деген максатыңыз бар. Балким үй салгыңыз келет, балким саякатка чыккыңыз келет. Турция, Таиланд, Дубай, Египет, Бали, Мальдивы. Кайсыл жака баргыңыз келсе, пожалуйста, ушул компания сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүктү берип жатат да. Биякта чектөө жок. Сиз каалаган өзүңүз мен ушул суммага чыгам деген доходко чыксаңыз болот. Бирок бул бизнес, биякта иштеш керек, убакыт бөлүш керек. Максат коюп туруп, ошол максаттын үстүндө иштеш керек. Күнүнө 4 саат, күнүнө 5 саат бөлүп туруп, анан тоскоолдуктарга, күндүн суугуна, кар жай, жан жайт дегенге карабай туруп максатка барсаңыз, сиз аябай сонун доходторго чыгасыз. Жашооңузду мындай жомок айландырып, ошол жомокту жашоого абдан сонун мүмкүнчүлүк бар да. Ошондуктан мынакей биякта биздин компаниянын журналы 2017-жылкы мынакей чектерди көрүп жатасыз. Сиздер дагы ушундай чоң чектерге чыкканга татыктуусуздар. Ушундай сонун сахнада туруп, компаниянын сонун премиялары бар. Ошо премиясын алганга татыктуусуз. Ошондуктан урматтуу партнерлор, лидерлер, өзүңүздөр отуруп санап чыгыңыздар. Ушул сонун доходторго чыкканга эмне кылабыз? Бүт кыймыл-аракет күчүбүздү жумшайбыз бүгүндөн баштап. Максат коюңуз 3 айда ушундай бир 10 цикл жабам, 3 айда 20 цикл жабам, 3 айда балким 20 цикл жапсаңыз круизге барасыз, Италия, Испания, Франция. Балким 3 айда 40 цикл жапсаңыз бронзовый директор 1 миллион 200 миң сом. Бул айлыктардан тышкары 1 миллион 200 миң сом премия, бонус аласыз. Анда эмесе ар бириңиздер ошол чоң-чоң статустарга, чоң-чоң айлыктарга татыктуусуздар. Барыңыздарга ийгилик. Суроолор болсо жазыңыздар.